ошо ролдогу атым Умсынай болчу. Мен чоң энем менен чоң атам менен жашачым. Атам өлүп калат болот. Анан мен ал өлбөй бүркүт болот дечим. Байкем болот, апам болот. Атам каза болуп калат, чоң атам. Чоң атам каза болгондон кийин байкем шаарга кетет. Окуу менен мен чоң энем, апам болуп калам. Чынында кинодогу Умсунайдын ролуна абдан көп талапкерлер бар эле. Сынакта режиссердун көңүлүн Жибектин жылдыздуу келбети бурган, анан тартынбай талапты аткара алгандыгы, жоопкерчилиги менен башкалардан айырмаланып, ролго биротоло бекитилди. Орустар айтканда мужественный кыз экен да. Анткени биз болсо бир кички эпизодубуз бар болчу, Саймалы Ташка барып тарткан. Саймалы Ташка барган. Казарманга чейин барабыз, казармандан ары аттар менен бир күн. Анан ошондо аябай баа бердим да бул кызга. Анткени биз менен ошо ат менен ушу Саймалы Ташка чейин чыгып тартылып, кайра түшкөнбүз. Бир ай бою ата-энесинен алыс, түргөн жайлоосунда тасма тартуучу топ менен жашайт. Киного тартылуунун ысык суугуна чыдап, Жибек өз милдетин татыктуу аткарып берди. Эмнеси жакпай атат, ата-энемден алыс болуп жатам. Сагынасың, телефон эмес, связь жок. Свет жок. Кээде шаарда бирдемке ооруп калганда апама айтчым да, тиякта ооруганда эч кимге айта албайсың, чала албайсың. Анысына карабай актрисалык кесиптен эми эч убакта баш тартпайт. Тасма тартуунун көшөгү артындагы кызыктары, режиссердун баскан турган аракеттери көпкө эсинен кетпечүдөй. Саламатсыңарбы? Азыр кастинг өтөт. Мен силерди фильмге чакырам. Киного тартылуу кандай экенин Жибек аркылуу көчөдөгү кошуна балдар, кыздар дагы жакшы билип алышты. Алгач кастингден иргелип, өнөрүңдү жана өзгөчөлүгүңдү көрсөтүшүң керек. Бүгүн Жибек өзү режиссердун ролун ойноп жатат. Биле аласыңарбы кача? Бирдемке. Мен көп шаарларга барам дейт анан. Апам эсига момундай немелерди, чоң жиптерди алып берем, чорный коробка алып берем, атам окуңарды салам деп. Ушундай көп немелерди кызыгат да, эмеси жакшы да, келечеги, ою жакшы. Ата-энесинин колунан ала калып, үйдөгү көп оокатты өзү калчап койчу болду. Жумуртка кууруганды, салаттарды жасаганды үйрөнүп алган. Тың болгону мектепте дагы мугалимдердин алкышына татыйт. Кылбайт, бечеке сүйлөбөйт, баарын улуксат менен жасайт. Багында сабагын окуйт. Дневнигинде жакшы баалары бар, эми кичине тентек деген экилер бар да. Тентек болгондо экилер деп коет да. Анан ушу жатарында өбүшүп жатабыз. Жибек жакындарына дегеле бардык жандыктарга боорукерлиги менен да айырмаланат. Кыйынчылыктарды бир гана өзүнүн күчү менен жеңет. Келечекте дагы далай аракетчилдигинин акыбети кайтарып ышык. Атам өлгөн эмес, ал бүркүт болуп учуп жүрөт. Бүркүт болуп учуп жүрөт? Тура Умсунай. Атам бүркүт болуп учуп жүрөт. Биринчи жолу ыйлай албай, анан ыйланбай режиссер ыйлап, мен дагы кошо ыйлагам, анан эмнени эстегеним сагындым. Мамдарым, ата-энемди, ата-атамды. Жибек жакшына көйнөгүн кийип, өзү тартылган тасманын бет ачарына жасанып жатат. Бул күндү канчалык чыдамсыздык менен күтүп, чоң экранда өзү ойногон кинону көрсөтүп жатканын нечен ирет элестеткен. Жакын туугандарынын бардыгы Эвак кинотеатрда күтүп отурушат. Он пригласительный бергенбиз биздин туугандарыбызга. Премьера 23 августта болот экен деп мен абдан сүйдүм. Секирип күттүм. Качан болот экен, анан ушу күндү аябай күттүм. Жибек тартылган тасманын чыгармачыл тобунун эмгегин чет өлкөлүк киночеберлер баалаганга жетишкен. Сүтактын дүйнөлүк премьерасы Чехияда болуп өтүп, европалык киносынчылардын сыйлыгына татыды. Бишкекте дагы бир кичинекей үй бүлөдөгү салттардын сакталышы жана адамдар арасында мамилелердин аруулугу тууралуу тасманын бет ачары ийгиликтүү өттү. Көрүүчүлөрдүн ичинен кичинекей актрисанын сезимдери ашып ташып турат. Апасы болсо кубанганынан бир сыйра көз жаш болгонго жетишти. Аябай сыймыктанып, толкунданып, аябай ушундай Жибектин ушундай таланттуулугуна аябай өзүм действительно сыймыктанып атам. Сюжеттерин билген эмесмин ушундай болорун. Аябай трогательный жерлери болду, аябай ушу ыйладык.
Көргөнчүлөрдүн көпкө созуп алакан чаап айткан алкыштары, чоң сахнада оюнчук гүлдөрдү белекке алганы, Жибектин жашоосундагы эң мыкты көз ирмемдер. Кийин мындан да бийиктиктерди багындырганда алгачкы тасманы сыймыктануу менен эскермекчи. Бул тажрыйба 9 жашар кыз үчүн актрисалык чоң келечектин башаты болду.